Бишкекте көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган иш-чара өтүп, ал улуу патриот аталышындагы фото документалдуу көргөзмө менен коштолду. Жыйынга ишмердин туугандары, анын атындагы фонддун өкүлдөрү, Орусия, Казакстан, Өзбекстан элчиликтеринин өкүлдөрү, Юстиция министрлигинин кызматкерлери, аларга тиешелүү архив агенттигинин кызматкерлери жана маданияттын өкүлдөрү катышты. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүсү, алгачкы кыргыз интеллигенциясынын эң көрүнүктүү өкүлү Жусуп Абдрахмановдун эли үчүн жасаган эбегейсиз эмгектери эскерилди. Эң биринчи максатыбыз ушу биздин архивдеги документтерди элге көрсөтүп, элдин арасына жайылтып, ушу Жусуп Абдрахмановдун кылган мээнетин элге кеңири жеткизсек деген максатта өткүзүп жатабыз. Адан тышкары мына посольстволордун чакырган эң биринчи максатыбыз биз ушу Өзбекстан, Казакстан, Россия өлкөлөрүндө биздин коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов жөнүндөгү жакшы бир кандайдыр калган иши эмгектерин ушу кайра Кыргызстанга алып келип, ушу жерде аларды колдонуп, кандайдыр бир китептерди чыгарсак деген максатта өткүзүп жатабыз.